Assalamu alaikum урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен туугандар. 15-1 ай 2023 жыл Кыргызстан убактысы боюнча кечки саат 4:30-5 чамасы болуп калды. Туугандар, Кыргызстандан тагыраагы Бишкек шаарынан Kia Rio автоунаасы сатыкка коюлуп атат. Чыгарылган жылы 2015, 1.6 автомат коробкада. Документи боюнча бар жогу таза дейт. Басы боюнча Москвадагы эле баа коюлду туугандар, бирок сомго чабып койдук. 600 000 сом дагы аз мас түшүп берейин деп атат. Машинанын состояниясы идеальный экен. Учурда Яндекс Таксиде тариф комфортто иштеп жүрүптүр. Иштегенini көрдүм. 3000ден 4000, 4500 чейин иштеп атыптыр. Экономдой эле, тындырбай эле заказ берет дейт. Өзүм чоңураак машина алгандыгыма байланыштуу машинени эси чыкса берейин деп атыптыр. Учурда зимний баллондо турат. Көрүп турасыздар. Сырты боюнча анча-мынча мондай кемчиликтери бар эми бул айдалып жүргөн машина. Анан историясына ушул жагынан тыпысы болсо керек дейт. Мына эшик башка экен. Эми ички салон боюнча бул жерде алдыңкы эки айнек көтөрүүчү электрондук турдо, электрический күзгү, корректировка фара, подогрев руль, подогрев лобовое стекло. Пробеги канча эле? Пробеги 292 864. Оригинал деп атат. Мульти руль, өзүнүн штатный мафону, кондиционер и автомат коробка. Панель жактары бар жогу таза. Чехолдору көрүп турасыздар. Мен бүгүн түз эфирден прямой эфир кылып машина базары тартканында ага чалып биздин активный көрүүчүлөрдүн бири машинанын өзүнүн өңү мокрый асфальт туугандар, көрүп турасыздар. Прямой эфирди көрүп отурган экен, мен бүтүшүм менен аке сизди ала кетейин деп экөөбүз чогуу кетип атабыз азыр. Аке казан жагы тазабы? Так, казан жагы таза экен. Запаскалар бар ордунда. Жакшы, мотор жагын ачайм, мотор жагын көрөлү. Анан Москвага айдап алып барып иштетсеңиздер да болот экен. Өзүм тааныш эле акем атында деп атат. Соседний айылдан. Учурда лицензиясы бар экен. Москвага алып барып эле мындай чашкаларды коюп алып, сразу ишке чыгып берсеңиздер болот. Мына крыло алмашыптыр, башка крыло. Мотор жагы бирок четкий иштеп турат. Защиткасы чейин ордунда. Мына крыло дагы алмашыптыр. Капоттун крышкасы таза окшойт. Капоттун крышкасы таза экен. Документи боюнча айтылды, варианты жок туугандар. Ошондо 490 000, 500, 490 000 тегереги, бир 500 000 тегереги сомго, рубльга коюлду. Анан сомго чапканда 600 000 болуп атат. Дагы аз мас түшүп берейин деп атат. Сүйлөшсөңүздөр болот. Видеонун темасына буюрса номерин коюп коебуз. Чалып, байланышып көрүңүздөр.